Башта кирди колубузда жуучу элек, азыр жеңил болуп калды, машинада жуабыз. Динара Парпиева үйүнө таза суу киргизгени жашоосу бир топ жеңилдеди. Чакырым алыстыктан чакалап суу ташып, сааттап кир жууган келиндин түйшүктүү жашоосу эми артта калды. Суу киргенден бери кыйналбай калдык, сыртка чыкпайбыз, ичкериде бар жок. Кышында дагы жакшы жылуу үйдө иштете беребиз сууну. Башта эми кыйын эле да, кышында эми ташыйт элек сууну, челектеп ташыйт элек. Баягыдай бүтөндөр менен ташып иччү элек. 2017-2019 жылдары Оштун Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл аймагына 80 чакырымдык таза суу куурлары, 1000ден ашуун кудук, 7 скважина жана 600 метр кубтук кампа курулган. Учурда калктын саны 25 000 болсо, суу курлары 110 чакырымга узарды. Мурда ажатканасы сыртта жайгашкан мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объекттердин ичине суу киргизилди. Буга чейин балдарыбыз сыртка чыкчу. Азыр эми мына бакчабыздын ичинде шарт түзүлүп, таза суу келип, унитаздарыбыз келип, биздин бакчадагы балдарыбыз абдан ыңгайлуу болду. Ушулардын ден соолугуна дагы ушул жерде жакшы билим алуусуна, тарбиялануусуна. Калкты таза суу менен туруктуу камсыз кылуунун натыйжасында аймакта жугуштуу илдеттердин саны да кыскарды. Айрыкча балдар арасында көп кездешчү сарык, ич өткөк оорулары 3 эсеге аз катталып жатат. Мисалы бир жылда мурда 27 ич өткөк катталган болсо, 3 айдын ичинде сезон маалында азыр бир 6-7 катталат. Курт оорулары менен мурда мисалы үчүн 32 балабыздан курт чыккан болсо, азыр бир 9-10 катталып атат. Сарык оорусу мурдуку жылы вообще катталган жок. Быйылкы жылы бир 4-5 сарык катталып калды, себеби бул башка жактан келип жугуп калды детсадтан. Бизде сарык оорусу 4-5 жылдан бери катталган жок, жугуштуу оорулардан. Биздин диспетчерский номерибиз бар. Оператор каттайт бул жерде. Каттагандан көрүп атасыздар, открыто деп турат. 2023 жылдан бери Кыргыз Атанын эли таза суу үчүн төлөмдү электрондук тартипте төлөп келишет. Муниципалдык таза суу ишканасында эмгектенген 27 кызматкердин баары керектүү жабдыктар менен камсыз болуп, эсеп жазуу, карызды өндүрүү, бузулган тилкелерди оңдоо иштери бир электрондук базадан көзөмөлдөнөт. Планшетке установлена программа ККМ аппараттын эмеси. Сразу баягы карманный принтерлер бар, ошондо чекти чыгарып берет. Или же абоненттерге ушул удобствоны кылып бергенбиз. Кааласа терминалдан төлөп, кааласа Мбанктан, платежный системалардан, о деңгээлден бүт жактан төлөгөнгө удобствоны кылып бергенбиз. Учурда Кыргыз Атадагы 7 айыл 99% таза суу ичип жатат. 3000ден ашуун кожолук 1 метр куб таза суу үчүн 30 сомдон төлөшөт. Сотрудниктер, сантехниктер, как специалист катары мурун алмашып кете берчү эле айлык аз деп. Азыр айлык көп болгондугуна байланыштуу стабильность болуп атат. Стабильность болгонго жараша иш дагы жакшы жүрөт экен дагы. Мурун эгерде суу жарылып калса, 1 ай жасалбай турса, азыр 1-2 күн ичинде толук жасалып, сууну кайра айылга берип коюшат. Кыргыз Ата аймагын таза суу менен камсыз кылып, санитардык абалды жакшыртуу долбоору 246 миллион сомго бааланган. Анын 5% жергиликтүү казынадан бөлүнсө, калганы дүйнөлүк банктан каржыланып, Арис программасы аркылуу аткарылган. Бул иштер суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин алдындагы атайын долбоордун алкагында ишке ашырылып келет. Кенчебүй Мамат Садыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.